Өткөн эс алуу күндөрү Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында бүйүр кызыткан Айкөл FC 7 турниру өттү. Ага Орусия, Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстандын мушкерлери катышты. Алгач салмак категориясы боюнча мушкерлердин атаандашы тандалып, анда биринчи кемер курга орусиялык жана кыргызстандык мушкерлер дал келишти. Я узнал это за пару дней, то есть... Мен бул эрежесиз урушка көп деле даярдана албай калдым. Бирок атаандашымдын мушташкандарын көрүп чыктым. Абдан күчтүү экенин сездим. Ошондой эле кыргыз эли меймандос экен. Сыйыңыздарга ыраазычылык билдирем. Я, получается, то, что отрабатывал в зале на протяжении всех лет, я завтра это буду показывать. Эртеси күнү көпчүлүк күткөн эрежесиз уруш таймашы болду. Ага Кыргызстандын Булуң бурчунан көрүүчүлөр келишип, Чолпон Атанын ат майданы күйөрмандарга толуп, чыныгы таймаш башталды. Бүгүн Айкөл FC 7 турниру өтүп жатат. Эрежесиз уруш таймашына 11 беттеш болмокчу. Эң алдыңкы кемер курга орусиялык Михаил Гентеров жана кайман аты менен Тайсон аттуу кайман аты менен таанымал Канат Келдибеков ат салышмакчы. Эмесе эң мыкты таймашка алдыда кабардар болосуздар. Өздөрүнүн күчүн көрсөтсүн, сынагын көрсөтсүн деп биз атайын шачорун заранее заказ берип койгонбуз. Ошол себептен спортчуларга бул аба ырайы мешайт этпейт. Ал жагынан баары жакшы эле, Кудай буйруса. Эми спортчуларыбыз эле катуу травма албай жакшылап турнирди өткөзүп берсек эле, жакшы таймаш көрсөтүп берсе, мен оюмча жакшы болот. Алгач жеңил салмактагы мушкерлер ат салышып, 3 раунд 5 мүнөткө созулган таймашта беттешишти. Эмесе жеңил салмакта жеңген мушкерлердин алгачкы эмоцияларын тартуулайбыз. Биринчи раундда эле жеңем деп аракет кылгам, бирок каршылашым да күчтүү экен, оңой эмес экен. Бул жеңиш оңой келген жок мага. Жакшы даярданганбыз. Көп эмгектер кеткен, жана ошондой эле учурдан пайдаланып, агайларыма, ата-энелериме ыраазычылык, жана ошондой эле кыргыз элиме чоң рахмат, дайым бизди ушинтип колдоп. Кудайым буйруса бул башталышы. Бул жеңиш аябай оор өттү мен үчүн. Анткени мен деген 10 айдан бери тыным угуп, анан биринчи жолу урушуп атам. Андан соң оор салмактагы мушкерлер ат салышып, кызыктуу шоу тартуулашты. Көрүүчүлөр күткөн эң башкы 2 таймаш башталып, күйөрмандар кыйкырык сүрөөн менен коштоп турушту. Анда орто салмакка орусиялык Сергей Ларионов жана кыргызстандык Каныбек Жаныбек уулу аттуу мушкерлер беттешип, жыйынтыгында жеңиш Каныбекке буйруду. Отработка кылгандай, өзүм оюмдагыдай болду. Иншалла барды Алладан. Мен атаандашым бала эле чыккам. Мен любой эле бул эмес, башка эле сопернигиме бардыгын сыйлап эле чыгам постоянно. А бул күчтүү, бул сылабый деген андай ойдон менде жок. Любой соперникти ойга жетип чыгыш керек. Ал эми эң негизги мушташка тагыраак айтканда башкы кемер курга кыргызстандык Канат Келдибеков жана орусиялык Михаил Дегтярев беттешти. Анда кыргызстандык Канат Келдибеков кайман аты менен таанымал Тайсон биринчи раундда эле өз атаандашын жеңип алды. Сопернигим жөнүндө айтса кетсем, сопернигим стоищик болчу. Мен бул Кудайымдын буйругу. Мындан боюн астында деле айтчылым, талкалап салам, майлап салам деген алсымын. Кудайга шүгүр, бул Кудайдын буйругун утуп алдык. Ошо кулак түккен Кудайга шүгүр, кыргыз элим өзү баары кетпей туруп, бойдун аягына чейин
давление көп эле болот бойдун аягына чыкканча. Тем более главный бол мага арналып аткандан кийин Алла ыраазы болсун дейсиз. Кыргыз элиме Алла ыраазы болсун. Рахмат баарына. 3 саатка созулган эрежесиз эр уруш Кыргызстанга жеңиш алып келип, күйөрмандардын маанайына шаң тартуулады. Аябай жакшы, рахмат. Баары жакшы. Жакшы баары жакшы. Кыздар алга. Сон өтүп атат на высшем уровне. Аба таза, настроение 5, бойлор сонун болуп жатат. Жакшы өтөт. Нурай Кайратова, Жанара Эсенова, Гүмүш Куттубеков, СТВ, Ыскөл облусу. Çıkalak be, çıkalak be,